Бүгүн экс-президент Алмазбек Атамбаев пресс катчысы аркылуу Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иши кайра каралып, аларга адилеттүү баа берилиши жана акталуусу жөнүндө билдирүү таратты. Албетте Атамбаевдин калп сүйлөп алып этип койгонун билчүбүз, бирок мынчалык касамкор экенин билген эмес экенбиз. Текебаев менен Жапаров жана башка саясий мотив менен камалган саясатчылар Атамбаевдин түздөн-түз кийлигишүүсү менен тор артында түшкөнүн бешиктеги бала деле билет. Атамбаев өзүнүн чалган ботколорун баарын азыркы президентке ачык эле оодаргысы бар. Мындай жүзү каралык менен Атамбаев абийир таппайт. Садыр Жапаровду каматып, түрмөдө кол салдырып кызылдай сойдурганын, өлүм алдында жаткан атасына жолуктурбай, көз өткөндө топурак салдырбай койгонун унуттубу? Садыр Жапаровду эле камап тим болбой, уулдарын иттин баласындай тепкилетип, бир тууганы Садыр Жапаровду каматканычы? Өмүрбек Текебаевди сотунда кызына жолуктурбай ыйлатып, кара ниетти кылганын эл унуткан жок. Атамбаев эсинен ажырап эле унутуп калбаса, акыл эси орунда адамдар муну эч качан унутпайт. Атамбаевдин мындай актанган осол сөзүнө уккандар кайсыл жагы менен күлөрүн билбей турушат. Таң калыштуусу ушунчалык да беттырмачылык.